экиге бөлүнөт. Консультациялык укук. Бүгүн Өзгөн районунда Юстиция министрлиги тарабынан жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жана мекеме жетекчилерине атайын семинар уюштурулду. Анын жүрүшүндө юридикалык жардам кызматы тууралуу маалымат берилип, жарандар аны кантип пайдалана тургандыгы айтылды. Жана мыйзамдын негизинде субъект болуп эсептелет. Милдети өз багыты боюнча. Иш-чаранын катышуучулары атылган кызматтын калкты тейлөөдө өзгөчө орду бар экендигин белгилешти. Анткени жарандар ар кандай маселеде алгач жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылышат. Бүгүнкү күнгө чейин бул юридикалык акысыз юридикалык жардамды мисалы биздин айыл өкмөтүбүздө жарандарыбыз пайдаланып жүрөт. Кээ бир учурда жогоруда семинарда айтылгандай документация иштеринде, күбөлүк, паспорт маселелеринде биз ушул акысыз юридикалык жардам алуу борборуна жөнөтөбүз. Мына бүгүн семинардан биз өзүбүзгө дагы бир топ мындай тажрыйбаларды алдык. Биз негизи бул кадастр мекемеси жер менен иштегенине байланыштуу ар кандай талаш тартыш маселеси көп болот, түшүнбөстүктөр көп болот. Ошонун негизинде биз бул жерден юридикалык жардам бесплатный бекер адвокат алууну дагы бүгүн көрүп угуп билип отурабыз. Координациялык кеңешинин Күндүн экинчи жарымында бул окутуу семинары Кара Суу районунда уланды. Министрликтин өкүлдөрүнүн айтымында мындай жыйындарды уюштуруудагы башкы максат элге акысыз юридикалык жардам кызматы тууралуу кенен маалымат берип жайылтуу. Бул семинардык акция болуп эсептелинет. Бул Ош облусуна караштуу 4 райондо өткөрүлмөкчү. Биринчи Каракулжа, Өзгөн району, Кара Суу району жана ошондой эле эртеге Нокат районунда өткөрүлөт. Толугу менен бул семинардын максаты жана мааниси негизинен бул министрлер кабинети бекиткен 241 токтомдун алкагында жүрмөкчү. Бул семинарга мамлекеттик ишканалардын жетекчилери жана ошондой эле жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү бардыгы катышмакчы. Максат ошол жарандарыбызга өз убагында юридикалык квалификациялуу жардам берүү болуп эсептелет. Субъекттерин Акысыз укуктук кеңеш алуу үчүн өлкөнүн бардык аймагынан жарандар кайрылса болот. Кайрылган жарандын маселесинде мыйзам бузуу болсо, мамлекет адвокатты камсыз кылат же укуктук кеңеш берип, маселесин чечүүгө аракет жасайт. Бул үчүн 114 кыска номуруна иш күндөрү эртең мененки саат 9-дан кечки саат 6-га чейин байланышса болот. Юридикалык жардам кызматын алуу үчүн Кыргыз Республикасынын жарандары, жарандыгы жок адамдар, качкындар, чет өлкөлүк жарандар ала алат. Буну мамлекеттик кызматкерлер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык клиникалар буну бардыгы берүүгө милдеттүү консультацияны кеп кеңешти. Ал квалификациялык юридикалык жардамды юридикалык жардам кызматынын адвокаттары аркылуу көрсөтүлөт. бирден кызматкерди Белгилей кетсек, Юстиция министрлигинин юридикалык жардам көрсөтүү кызматы аркылуу өткөн жылы 15 миңге жакын жаран адвокат менен камсыз болсо, 81 миң жаранга консультациялык укуктук жардам көрсөтүлгөн. Билбеген кызматкерлер бар. Нурастан Бактыбеков, Уран Адешев, ЛТР, Ош облусу.